жогору жакта сөз кылып өткөндөй эле кыяматтагы болгон оор абалды ачыктап бере турган сүрөлөрдүн бири катары бизге эмне кылат, сунулат. Сиз айтып өткөндөй эле асмандар эгерде асмандар жарылган болсо. Асмандын жарылуусу кандай болот дегенде араб тилинде инфатарат деген сөз фатара деген сөз. Фатара деген сөз кээде айтып коюшат фатара набул баир деп коюшат. Фатара набул баир деген сөз төө тишин жарды деген жосу төө тишин сайды. Кыргызда деле мисалы үчүн жылкы тишин сайыптыр же болбосо асый бир асый сайыптыр же болбосо эки асый деген же болбосо баягы мал тишин жарган мезгилде аны биз ошол тишин жарды же тишин ачты деген сөздү айтабыз. Мына ошондой эле бул фатара деген сөз кайсы бир нерсени ачуусу же жаруусу дегенди түшүндүрөт. Эгерде асмандар жарылган болсо, ошол эле учурда асман жарылган учурда асмандын жарылуусу менен жылдыздар чачырап талкаланган болсо, ошол эле учурда бул асмандагы болгон чоң кыймылдын таасири сөзсүз түрдө жерге дагы берет. Ал жердин катуу кыймылдаганын натыйжасында биз бүгүн деңиздерди ал чогуу турган учурда дагы бирок ортосундагы болгон Кудай Тааланын кудурети менен коюлган парданын негизинде суулар бири-бирине аралашпаган болсо, бирок ошол катуу кыймылдын натыйжасында суулар эмне болот? Бири-бирине аралашат, кошулат. Ошол эле учурда анан кийин ва идал кубуру бу'сират дейт. Кыямат адам атабыздан тартып кыямат күнгө чейинки адамдардын жаткан жайы, кабыры оодарылып, адамдар ошол жерден эмне? Кайрадан баш көтөргөн мезгил болот. Тирилүү башталды. Демек ошол бул биринчи аяттарда ошол кыямат күнүндөгү адамдардан тирилүүсүнөн астыңкы боло турган абал экен да. Бул мына ошол кыяматка баш көтөргөндүн алдындагы болгон оор көрүнүштөр. Же болбосо айталык ар бир инсандын башына келчү бир саат бар. Ал биз кыямат сааты деп коебуз, кыямат күнү деп коебуз, эсеп күнү деп коебуз. Же болбосо айталык баягы Кудайдын астына келген күнүң борот го деген сөздү айтабыз го. Мына ошол мезгилге болгон тепкичтүү эмнелер, ааламдык өзгөрүүлөр.